Алтын шакек. Илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал баламды бир сынайынчы деп 20 тыйын берип базарга жиберет. Ал барып 5 тыйынга күчөк, 5 тыйынга мышык, 5 тыйынга короз жана 5 тыйынга жыландын баласын сатып алып үйүнө келет. Балам тыйынын бир оокатка жаратат экен десем, капкайдагы жарабаган нерселерди алыптыр, деп чал ачуусу келип үйүнөн кууп жиберет. Бала корозду, мышыкты, жыланды көтөрүп алып, бет алган жагына кете берет. Күндөрдүн биринде жыландын баласына тил кирип: "Досум, мен жыландын падышасынын баласы элем. Адамзаттын колунда эмне болуп түшкөнүмдү билбеймин. Сен атамды издеп тапсаң, бул дүйнөдө эч нерседен кор болбойсуң. Бир чоң кара дөбө бар. Аны тапсаң, бир кичине жылан чыгат. Андан ары жүрүп отурсаң, бир чоң жылан чыгат. Аларга менин башымды көрсөтүп койсоң, дароо кетет. Ошол жыландын изи менен баса берсең, бир өңкүргө келесиң. Ал өңкүрдө бир чоң чарада алтын бар. Ошол алтындын ичинде менин атам жатат. Мени ошол өңкүргө барганда кое бер. Өңкүрдүн ичинде түрдүү тамак аш бар. Өзүң ошол тамак аштан ичип жата бер", дейт. Бала жүрүп отуруп чоң кара дөбөгө келсе, алдынан бир кичине жылан чыгат. Ага койнундагы жыландын башын көрсөтүп коет. Кичине жылан коркуп качат. Бала андан ары басат. Алдынан дагы бир чоң жылан чыгат. Ага да жыландын башын кылдыйтты эле алда ийнине кире качты. Бала анын изи менен үңкүргө кирет. Анда бир чоң чырада алтын, анын үстүндө чоң жыландын жатканын көрөт. Көтөрүп жүргөн жыланды кое берет. Өзү ар түрдүү тамактардан ичип жатып калат. Бирок көп күн жүргөндүктөн зээригет акыры. Анын зериккенин билип жыландын баласы: "Досум, зериктиңби, кетесиңби?" дейт. "Уруксат берсең кетем." "Досум, бул алтындар сага опо болбойт. Атамдын тилинин алдында бир сонун алтын шакек бар. Ошол шакекти атамдан сурагын. Шакектин 62 дубасы бар. Ал дубаларды үйрөтүп коеюн. Анан кор болбойсуң", дейт жылан. "Алтын шакекти өзүң сурап берчи." Жылан атасына келип: "Ата, сиздин алтын шакегиңизди досум сурап турат. Ошол шакегиңизди досума бериңиз", дейт. Атасы ары карап ыйлап, бери карап күлүп: "Эми болбостур", деп күңгүрөнүп сүйлөнүп туруп "Түү" деп бүркүп жиберет. Ошондо алтын шакек оозунан ыргып кетет. Жылан 62 дубаны үйрөтөт. Бала шакекти тилинин алдына салып, дубаны үйрөнүп, короз менен мышыгын көтөрүп, күчүгүн ээрчитип жөнөйт. Жүрүп отуруп бала бир чал менен кемпирге жолугат. Чал: "Балам, эмне болуп жүргөн баласың?" дейт. "Баласы жокко бала болоюн, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм." Чал аны бала кылып алат. Ал күндөрдүн биринде атамдын үстүндө үй, өрүшүндө жылкы, короосунда кой, котолгон үй болсун деп алтын шакегин жерге бир урат. Баланын айтканы бир заматта даяр болот. Балага түнкүсүн күнүгө эле чыгыш жактан бир жарык көрүнөт. Ата, күнүгө эле түн ичинде чыгыш жактан бир жарык көрүнөт. Бул эмне болгон жарык?" деп бала сурайт. "Балам, ал падышанын кызынын нуру. Ал кызына үй салып берген. Ошол үйдө багат. Жанагы жарык ошол кыздан чагылышып турат." "Ата, ошол кыздын атасына жооч түшүңүз. Мен ошол кандын кызын алайын." "Ал кыздын калыңын кайдан табамын?" "Ата, коркпой эле бара бериңиз. Калыңга берүүчү малды мен табамын", дейт. Ошентип чал канга барат. "Кан, мен сага жоочуга келдим. Кызыңды менин балама бересиңби?" дейт. "Чал, сага кызымды берейин. Бирок капшытымда калмак айгайлап, тушумда тулпар туйлап турсун. Эшигиме чөккөн төөдөй алтын куюлсун. Тоодогу жайлоомо алтын күмүштөн сарай салынсын. Ал сарайлардын ичинде май көл менен сүт көл болсун.
Ошол көлдөрдө алтын, күмүш чабактар секирип ойноп турсун. Үйүмдүн четине чынар терек менен күмүш терек орнотулсун. Ал чынарларда алтын булбул менен күмүш булбулдар сайрап турушсун. Кызымдын калыңы ушул. Ушул калыңды 40 күндө бүтүрүп, тоюңду берип, келиниңди ал, дейт хан. Ушунчалык калың салды. 40 күндө бүтүп, тоюңду берип, келиниңди алгын деди. Мен мынча калыңды кайдан табам, качан бүтүрөм, деп чал баласына ыйлап келди. Эх ата, ыйлаба, анын баарын мен табамын. Эсенчилик болсо келиндүү болосуз, деп бала бир түнү кандын шаарынын четине барып, калың жөнүндө кандын айткандары таң атканча бүт аткарылсын деп алтын шакегин жерге бир урат. Эртең менен караса, айлана жарык журук этет. Кандын айткандары бүт аткарылып калган. Кан көрүп сүйүнүп кетип, чал келинин алсын деп чалга жигиттерин кабарга жиберет. Чал баласын жана башка кишилерин алып канга келет. Кан той берип кызын берет. Аларга алтын сарай менен күмүш сарайдын энчилеп кыз күйөөсүн киргизип коет. Бала мышык менен корозду үйүнө коюп, өзү итин ээрчитип ууга чыгып кетет. Бир күнү ысык ичкен, суюк чачкан мастан кемпир баланын келинчегине келип: "Балам, менин багаар көрөрүм жок. Сенин кешигиңди ичип, оокат кылып жүрөйүн", деп ыйлап кирет. "Жүрсөңүз жүрүңүз", деп келин кабыл алат. Бир нече күндөн кийин мастан кемпир келинге сөз айтат. "Эркек эле курусун, аялга сырын айтпайт туура. Сенин эриңдин тилинин алдында бир алтын шакеги бар. Эриң уудан келгенде тилиңдин алдындагы алтын шакекти көрсөт" деп ыйлактаган. Эриң алтын шакекти көрсөтөт. Көрсөткөндөн кийин алтын шакегиңди мага бергин. Мен кээде көрүп коюп жүрөйүн дегин. Ал берет. Алтын шакекти экөөбүз көрүп коюп жүрөлү. Бала уудан келгенде келинчеги таарынышып калат. "Сенин алтын шакегиң бар турбайбы? Мага айтпай жүрүпсүң. Ошол шакегиңди мага бер, анда санда көрүп коюп жүрөйүн". Бала алтын шакегин келинчегине берет. Келинчеги ал шакекти алып көрүп коюп жүрөт. Бир күнү мастан кемпир келип: "Балам, алтын шакегиңди берчи, мен да көрөйүн", дейт. Келин алтын шакекти кемпирге берет. Мастан кемпир алтын шакектин 62 дубасын окуп, "Ошол келин менин Кейбат деген балама катын болсун", деп жерге бир урат. Ошону менен мастан кемпир келинди Жети суунун ары жагындагы Кейбат деген таз баласына алып берип коет. Бала кечинде уудан келсе, үйдө келинчеги жок, мышыгы менен корозу эле калган. Өзү эмне кылаарын билбей отуруп калат. Этке мышыкка тил кирип айтышат: "Капа болбогун досум, алтын шакекти биз табабыз", дешип жөнөп кетишет. Үчөө суудан өтүп, мастан кемпирдин үйүнө барышат. Ит этке кошулат, короз корозго кошулат, мышык болсо шыбетип үйгө кирип кетет. Короз: "Мен бул үйдүн жабуусун тартканда түндүккө чыгып барып кукулуктаймын. Мастан кемпир өлүңнү көрөйүн бул кандай тоок деп мени караганда оозуна жаба шарт эттиремин. Ал какыранып түкүрүнгөндө оозунан алтын шакек ыргып кетет. Мышык: "Сен шыбеттирип илип кач. Ит: "Сен эшиктин алдында тургун. Мышык келип үстүңө жабырсын. Мен да учуп түшүп аркаңа конуп калам. Анан алып качпай жаның жокпу?" Анан кийин короз түндүккө конуп кыйкырат. Мастан кемпир: "Бул кайдан келген короз?" деп таңыркап, оозун ачып карап турганда, короз шарт бир коет. Ал "Өлүңдү көрөйүн" деп түкүрүнгөндө алтын шакек бок менен бирге ыргып кетет. Мышык шыбетип илип качат. Ит мышык менен корозду үстүнө кондуруп алып зымырап жөнөйт. Мастан кемпир кандай ит экенин тааный албай калат. Ит 6 суудан өтүп 7 сууга барганда "Мен алып барамын" деп мышыктан талашып шакекти алат. Ал сууну кечип бараткан маалда чарчап акактайт да оозунан шакекти түшүрүп жиберет. Үчөө суудан өтүшөт. Ит балага барып: "Мен алтын шакекти сууга түшүрүп жибердим. Ал шакекти балык жутуп алат. Балыкты балыкчылар кармайт да
Мен ошол кармалаган балыктарды жыттап алтын шакекти табамын дейт. Ошону менен төртөө сууну бойлоп жөнөшөт. Жүрүп отуруп 4 балыкчыга жолугушат. Кармаган балыктардын караса, бирөө тим эле жылтылдайт. Ит балыктарды жыттагылап, таптым дегендей ишарат берет. Бала: "Курсагым ачып турат аке, мага 4 балык сатчы, кууруп жейин", дейт балыкчыга. "Саатса сатайын, алыстан келе жаткан жолоочу окшойсуң", деп балыкчыга 4 балыкты сатат. Бала 4 балыкты сатып алып, баягы жалтылдаган балыктын ичин жарат дагы, ичинен алтын шакек чыгат. Бала алтын шакекти тилинин алдына салып: "Мастан кемпир жер жүзүнөн жоголсун, келинчегим үйүмдө болсун", деп алтын шакекти жерге бир урат. Ошентип бала мастан кемпирди өлтүрөт. Келинчегин өзү алат, ата энесине алдырып, жыргап жатып калат.